Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын карада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып кирип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24 апрелде Сауыт өнүктүрүү фондунун баш аткаруучу директору Султан Абдурахман Аль-Машатты кабыл алды. Биргелешкен долбоорлор жана мындан аркы кызматташуунун келечеги боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан фонд менен кызматташуунун бардык багыттарын кеңейтүүгө өзгөчө маани берерин белгилеп, ар кыл тармактарда бир катар долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Тактап айтканда, Садыр Жапаров Кыргызстан үчүн маанилүү 2 долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимдерге бүгүн кол коюлганын баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын Менин үйүм турак жай программасы жана Суу-Самыр Талас-Тараз автожолун реконструкциялоо өлкөнүн министрлер кабинетине бул долбоорлорду өз убагында жана сапаттуу ишке ашууну камсыз кылуу милдети коюлган. Анткени алар анын жеке көзөмөлүндө турат. Президент кол коюлган келишим боюнча фонддун $100 миллион өлчөмүндөгү каражаты өлкөнүн калкы үчүн жеткиликтүү турак жайларды курууга багыттала турганын баса белгиледи. Бул фонддун өлкөнүн социалдык программасына кошкон чоң салымы мамлекеттин негизги милдеттеринин бири калкты турак жай менен камсыз кылуу болуп саналат. Жалпысынан 2026 жылга чейин Менин үйүм 2021-2026 программасын ишке ашыруу алкагында 50 миңден ашык жаранды турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Президент Садыр Жапаров Сауыт өнүктүрүү фонду менен мындан арыда жемиштүү кызматташууга даяр экенин билдирип, көптөн бери токтоп турган башка биргелешкен долбоорлор жыл аягына чейин ишке кирерин белгиледи. Ошону менен бирге мамлекет башчы өлкөдөгү ГЭСтерди куруу жана реконструкциялоо чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруунун келечек пландарына өзгөчө көңүл бурган. Мындан улам Садыр Жапаров фонддун жетекчисине гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга фонддун катышуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштаган. Кыргызстандын футбол командасына жаңы машыктыруучу дайындалды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына машыктыруучу болуп словакиялык Штефан Таркович дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирди. 50 жаштагы Таркович Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитетинин чечими менен бекиди. Жалпысынан 30 кишинин талапкерлиги каралып, 5-өө тандалган. УЕФА Pro машыктыруучулук лицензиясына Таркович 5 адистин арасынан дайындалды. Таркович Словакиянын курама командасынын башкы машыктыруучусунун ассистенти болуп иштеген. 2015 жылы аталган команда FIFA рейтингинде 14-орунга чыккан. Бул улуттук команданын эң чоң ийгилиги. Андан кийин Таркович курама команданын насаатчысы болуп Евро 2020-га алып чыккан. 2022 жылдын июнунда команданын начар оюнунан улам иштен бошотулуп, УЕФА аналитиги болуп эмгектенген. Эскерте кетсек, 3 апрелде Кыргыз футбол союзу улуттук команданы 2014 жылдан бери машыктырып келген Александр Кристинин кызматтан кеткенин кабарлаган. Депутат Балбак Төлөбаев Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын сатып алууну эмнеге токтотту? Орусия эмне үчүн Кыргызстандын сүт продукцияларын сатып алууну токтотту? Мындай суроону 24 апрелде Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев берди. Балбак Төлөбаев белгилегендей, кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөр кемчилик кетирип жатышат. Себеби алар сүт продукцияларын Орусияга экспорттоо боюнча лицензия алганда завод канча сүт чыгара турганын дагы көрсөтүшкөн. Бирок алар өздөрүнүкүн гана эмес, башка аймактардан дагы сүт азыктарын чогултуп, экспорттун көлөмүн көбөйтүп жатышат. Мындан улам Орусия тарапта шектенүүлөр пайда болгондуктан алар текшерүүгө келишип, сүт продукцияларын экспорттоону токтотушкан деп билдирди эл өкүлү. Эмне үчүн биздин сүттөрдү Россия кое бербей атат? Бизге тыюу салды, эмне себептен? Уруксатпы жооп берсем? Жооп бериңиз. Бул жерде биздин маалыматтар боюнча Айыл чарба министрлиги да тастыктайт болуш керек. Россия тараптан келип инспекция жүргүзүп кетишкен биздин ушул сүт чыгарган мекемелерди. Анын жыйынтыгында алар прослеживание деп коет. Сүттүн экспорт аябай аларга биз өсүп кеткендиктен алар ушу өзүңөрдүн сүтүңөр келип атабы же дагы башка жактардан сүттөр кошуп берип атасыңарбы деген себеп менен
азыр иликтөө жүргүзүп атат да. Азыр бул жерде мындай, азыр мен билишимче азыр биздин ветеринарный службага алар кайрылуу жасашты, ветеринардык сертификат бербей тургула, чогуу совместно иликтеп бүтөйлү. Мен түшүндүм деп атат. Урматтуу өкмөт, урматтуу министр экономика, мына бул жерде министр сельского хозяйства турат. Балейнин баары биздин баардык нерсеге көз жууп койгонубузда. Мисалы Россияга бир 5 завод уруксат алган сүт чыгарабыз деп. Мисалы. Ошол 5 заводдун объемунда бергенсиңер да. Мисалы бир завод 15 000 литр образно говоря сүт чыгарат деп. Анан бул Россияга деген күпүлдөтүп 25, 30, 40 000 сүт чыгара баштаганда алар да айтат да, муну кайдан алдыңар деп. Чүй борунан, көл борунан, башка заводдордон да алып уруп атат да ошол. Assalamu alaikum туугандар, амансыздарбы урматтуу подписчиктер. Биз сиздерге бир жаңы ролик тартып коек дедик. Оюнубуз жакындап калды. Жакын арада финалды белгилейбиз туугандар. Шашылыңыздар. Бул телефонду мен неге кармап турам? A48 2 сим картасы 32 памятты, өтө жакшы телефон. Буну утуш үчүн 3 шарт бар туугандар. Бул сиздерди күтөт. 3 шарт. Ушул видео чыгышы менен каналга подписка болушуңуз керек, лайк басышыңыз керек. Видеонун астына комментарийга салам деп туруп номериңизди тамга түрүндө калтырып коюшуңуз керек. Мен эртең воскресенье или понедельник күнү видеону ачып, прямой эфирге кирип, ушул телефондун ээсин таап, бирөөңүздөргө берем, абсолютно бекер беребиз туугандар. Эми биздин оюнда ушул көрүп турганыңыздардай 5 машина бар. Биздин 5-чи машинабыз кичине кечигип калды, доставкада эле күткөн жокпуз. Машиналарды мен бир тааныштырып коеюн. 5-чи Ford машинаны алдыңкы видеодон көрүп алсаңыздар болот. Биздин алдыңкы машина Toyota Avensis туугандар. Toyota Avensis жылы 2007, коробка автомат, объем 1.8, салон кожа, көрүп турганыңыздай зынк машина. Кийинки машинабыз Honda Fit жылы 2003, коробка автомат, бул объем 1.5, күчтүүрөөк машина, объем 1.5. Дискалары кымбат, өтө турушун көрүңүздөр, өзү башкача турат, чөткөй. Бул Fit машинабыз. Үчүнчүбүз дагы Fit, кызыл, объему 1.3, кичине экономичный, жылы 2003, таза, бар жогу таза машиналардын туугандар. 5 машинанын тең состояниясы таза. Бул акыркы машинабыз предпоследний Mazda Geno деп коет, объему 1.6, коробка автомат. Ичи кеңири, Subaru спортивный машинага окшогон. Анан өзүңүздөр көргөндөй 5-чи машинабыз ол доставкада жүрөт. Таанышып алсаңыздар, кийинки обзордон көрсөңүздөр болот. Анан бул машиналардан чектелбестен бизде 120 конвертте 2000 рубльден акчалай призерибиз бар. Номерди кантип аласыздар? Номер билет алыш үчүн экрандагы номерге Сбербанк уланган чекти жөнөтөбүз. Кыскача атыңызды жазып коесуз, биз сизге бир күндө билет жазып беребиз. Баарыңыздарга ийгилик, ушул машиналарды 1000 рубльге утуп алыңыздар туугандар. Ленин райондук сотунун судьясы $2000 талап кылган деп шектелүүдө. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы $2000 талап кылган деп шектелип жатат. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Пара талап кылган факт боюнча иш козголгон мамлекеттик комитеттен Фемида өкүлүнүн ортомчулары болгонун айтышты. Соттолот деген адамга эгер дал акча берсе кылмыш иши боюнча оң жыйынтык чыгарып берүүнү, андай болбосо темир тордун арты жагында бир нече жыл отурарын айтышкан. УКМКдан кылмыштуу бул схемага райондук соттун аппаратынын кызматкерлери жана судьянын достору аралашканын билдиришти. Алардын ар бири бул жагдайда соттун аппаратынын кызматкерлери айыпталуучулардан опузалап алынган сумманы купуялуулукту өтө катуу сактап алып, андан соң алар талап кылынган сумманы судьянын досуна өткөрүп беришкен. Судья өзүнүн жеке коопсуздугун камсыздагандан кийин гана акчаны алган деп айтылат маалыматта. 20 апрелде рай соттун адиси менен судьянын досун кармап убактылуу камаган. Ал эми судьяны кармаган эмес, аны жоопкерчиликке тартуу үчүн соттор кеңешинин макулдугу керек. Екатеринбург шаарында изделип жаткан кыргызстандык өспүрүм табылды. Екатеринбург шаарында изделип жаткан кыргызстандык өспүрүм табылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык азыркы учурда өспүрүм ата-энеси менен үйүндө.
баланын жакындары Кыргызстандын башкы консулдугу милиция кызматкерлерине ыктыярчыларга жана жашы жете элек кыргызстандыкты издөөгө катышкан бардык жарандарга ыраазычылык билдирет деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 23 апрелде Екатеринбург шаарында, 21 апрелде мектепке чыгып кетип, кайра үйүнө кайтып келбеген кыргызстандык өспүрүм изделип жатканын билдирген. Баткендин чек арадагы айылында 225 орунду мектептин курулушу башталды. Баткен районунун 4 күл айыл аймагынын Чоң Тала айылында 225 орунду Чоң Тала орто мектебинин курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Капсула салуу аземине президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, президенттин чек ара аймактарынын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча өкүлү Мамыржан Рахимов, Арис уюмунун өкүлдөрү жана жергиликтүү жетекчилер, тургундар катышкан. Мектеп үчүн айыл өкмөт 1,4 гектар жер бөлүп берген. Имарат 2 кабаттан турат. Курулуш мөөнөтү 2023 жылдын апрель-август айлары деп белгиленген. Тендердик баасы 83,2 миллион сом. Эскерте кетсек, былтыр чек арадагы куралдуу жаңжалда мектептин 2021 жылы курулуп пайдаланууга берилген биринчи окуу корпусунун имараты талкаланып, калган 3 корпусу да жабыркаган. Аталган мектеп Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Арис уюму тарабынан курулуучу куралдуу жаңжал учурунда жабыркаган 15 социалдык объектинин катарына кирди. Өзбек өкмөтү каржылаган Бабур театры реконструкциядан кийин ачылды. Ош шаарында Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театры оңдоп түзөөдөн кийин пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине Өзбекстандын маданият министри Озодбек Акматов, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министринин орун басары Кайрат Иманалиев, Түрксой уюмунун башкы катчысы Султан Раев, Ош мэри Бактыбек Жетигенов жана жергиликтүү жашоочулар катышты. Аталган театрды реконструкциялоо 2021 жылдын 5-сентябрында башталып, быйыл апрелде аяктаган. Ага Өзбек өкмөтү 5 миллион доллар акча каражатын грант катары берген. Байсалов театрды оңдоого материалдык колдоо көрсөткөн үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирди. Ошондой эле бул колдоо эки элдин достугун чыңдоого өбөлгө болоруна токтолгон. Мазарыбыз, базарыбыз бир элбиз. Ташкенттен келген делегацияга рахмат айтып ыраазычылык билдиребиз. Театр жалпы кыргызстандыктарга кызмат кылат деген үмүттөбүз, деди Байсалов. Салтанатта манас айтылып, төкмө акындар Амантай Кутманалиев менен Азамат Болгонбаев эки элдин достугун даңазалап, кыргыз-өзбек ырлары жаңырган. Мектеп окуучулары кабылган жол кырсык боюнча иш козголду. 20 апрелде Бишкек-Манас аэропорту жолунда мектеп окуучулары кабылган жол кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милициядан билдиришти. Белгилүү болгондой, жол кырсык 20 апрелде болжол менен саат 11:30да болгон. Анда 30га жакын окуучу бара жаткан ПАЗ 4234 автобус менен Go Bus компаниясы Mercedes Sprinter кичи автобусу кагылышкан. Кырсыктын айынан 1-4 класстын 27 окуучусу жабыркап, номер 3 балдар ооруканасына жаткырылышкан. Алардын ичинен 3 медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө чыгарылган. Бүгүн дагы 15 бала ооруканадан чыгарылып, калгандары ооруканада дарыланууда. Бир окуучу менен кичи автобустун айдоочусу жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул фактыга байланыштуу 21 апрелде кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. 24 апрелде облустук милициянын жетекчилиги ооруканада жаткан балдардан кабар алган. Аны менен бирге милиция кызматкерлери жабырлануучулардан, окуучулардан жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнөн көрсөтмө алган. Ошондой эле айдоочулардын күбөлүктөрүн мыйзамдуу жол менен алып албаганына, унаалардын техникалык абалы текшерилүүдө.